Достор, ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге өтө сонун bir айылда жайгашкан, жеринин аянты 13 сотық болгон, жашоого даяр үй чыкты, сатылат. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Документтери бар жайында сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Ооба, жери 13 сотық, кызыл китептүү. Нол жакта 5 бөлмөгө даяр үйү бар. Азыр ичин көрүп чыктым. Анча-мынча үйдөн кем калбайт. Үйдүн алды стяжка, кудук бар. Семейный баня, склад, ажаткана, бүт барды кошумча курулуштары бар экен. Караңыздар, үй кирпич менен тургузулган. Мол жакта гаражы бар, нар жакта мал сарайы бар. Мал чарбачылык бизнесин кылам деп турган болсоңуздарчы. И плюс жери, досторум, сатылуучу үйдүн жанында 30 сотық үлүш жери дагы бар. Мака эгип койгон азыр. Үйдө жашаганча кошумча дыйканчылык бизнесин да кыла бересиздер. Мына арыктан сонун суу жакшылап агып турат экен. Тынч жеркен, салкын экен, бак экен туугандар. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун жакшылап түшүндүрүп коеюн. Ушинтип атып үйгө да келип калдым. Гүл бар айылы болуп калат бул жер. Баары эле билет. Өтө илгерки айылдардын бири да булчу. Население көп. Үйдүн жери 13 сотық. Кызыл китеби бар. Үлүш жер, ал отдельно документте, ал 30 сотық туугандар. Түшүнүп атасыздарбы? Кандай кылайлы азыр? Мына биринчи чоң 5 бөлмөлүү үйүн көргөзүп берейин ичин. Ичи сонун экен. Мына жер жол. Үйдүн жери бирок эми жол кылып алганда өзүнө кирип чыга турганча. Бул жак гараж, 2 машина батат. Анан сарай гана каерде турат сарай деп турган болсоңуздар, мына. Сарай ушул. Өйдө тарабы навес. Мал чарбачылык бизнесин кыла бересиздер. Мына жер жол. Жол деле бул сатылуучу үйдүн жери. Ошо жеринин бир бөлүгүн жол кылып койгон да. Жүрүңүздөрчү, досторум. Үйдүн ичин көргөзүп, анан чыгып башкаларын да көргөзөм. Мына, ушул жактан киребиз. Киргениңиздерде холл болуп калат. Охо, кеңири турбайбы? Мына. Холл, досторум. Мен биринчи комнатадан баштай берейин. Сиздер да башыңыздар айланып калбасын. Печкасы бар, үй жылытып тамак кылганы. Бул кухня. Бул жак болсо детский комната же взрослый спальный деп койсок болот. Духовкасы бар, үй жылыйт. Эшикти ачып койсоңуздар башка комнаталарга дагы жылуулук тарап турат. Бул конок бөлмө. Эми күйөө балдар келсе ушул жакка алып киресиздер да, кызыңыздарды узатып атканда. Ушул жакта күйөө балдар отурат. Так, азыр эми так, кандай болуп калды? Ушу 4-чү комнатага кирдим, Опа, мына. Бул жагы гостиница өзүнчө. Гостиницадан кем калбайт да, мына полный бар экен. Эми 5-чү комнатаны гана аферист дей турган болсоңуздар, мына 5-чү комната. Бир-эки өсү комментарийге ошентип жазып коюптур. Баасын айтам деп унутуп калам да. Ошентсем аферист ана мына бир нерсе деп. Колдон келишинче маалымат бердим, көргөздүм. Бул жагы 2 машина бата турган гараж, нар жакта сарайы турат. Бүт бардыгы сонун. Жери чоң да эми, 13 сотық болгондо элестете берсеңиздер. 13 сотық жерге үй, сарай, кошумча курулуш, кудук, септик баары батат го чиркин. Мына үйдүн алдыдагы стяжка, той топур болсо ушул жакка алып кирип кое берет машинаны. Кудук канча тонна дедиңиз? 10 тонналык кудук. Мына арыктан суу агып атат. Аз да көргөзөм. Так, эми кошумча курулуштарына өтөйлү, жүрүңүздөр. Телефондо бүтө турган иш эмес, келип көрүп кетиңиздер. Мына гүл барга мен анда санда келип турам, үй жер тартканычы тез эле кетет. Россиядан, нар жак бер жактардан көрүп эле алып коюшат да. Мен айылым го депчи. Бул склад, кирбей эле коеюн. Бул жак беседка. Очок, ошо бүт баарын ушул жакка кылып алсаңыздар деле болот кийинче. Мына жак отун кана, отундарды тизип койгон. Кызыгы бул жак, жүрүңүздөр. Бул жер эми раздевалка, чечинип, жеңил желпи болуп, эшикти ачып кирсеңиздер, бул жагы душ. Карасаңыздар. Охо. Эми мына эшикти ачып көргөзүп карайын. Бул жагы ошо парилка экен эле, бирок жагында экен да. Толук бүтө эле экен. Шундай, досторум.
Колдон келишинче маалымат берген аракет кылдым. Көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Мына банянын артында ажатканасы, кошумча жерлери дагы бар. Ажатканасы ошол жакта экен. Эми үлүш жерди дагы бир көргөзүп коеюн. Мына үй жакшы экен, бирок айыл жергесинде мында үй салыш анча адамдын духу жетпейт. Акчасы жетпейт. Мындай үй салышам, кыйын да. Мына карасаңыздар. Бул жак ошо Сара суусу, нол ошо Дакансы талга чейин чоң 30 сотук үлүш жери. Макей койгон. Баасына келе турган болсок, 30 сотук үлүш жер плюс 13 сотук жерде жайгашкан ушул үй, кошумча курулуш, сарай, гараж баары биригип эко бардыгы. Бир адамга таандык, өзү сатат. Баасы $150,000. Квартира, машинага обмен барбы десем, жок дейт. Наличка экен. Эйсинин номерин экранга килт этип жазып коем. Башкаларга чалыштын кереги жок. Эйсинин номери экранда жазылып турат, өзүнө чаласыздар, достор. Аракет кылыңыздар. Лайктан басып, үй издеп жүргөн дос, тааныш, тууган урук, Россиядагы мекендештерге жиберип коюңуздар. Өтө жакшы иш кылган болосуздар.